чыгарылмады мекендештер. Биз дайындык мынакей самолетко жетип отурдук. Биздин посольствого элчиликке керек жазуучулар жана ошондой эле активист балдар бар. Бул жакта 90% боюндагылар жана 10% балдар эменендер. Активисттерге терең жазуучулар. Эч ким эч кандай акча берүү, эч кандай таанышчылык деген болгон жок. Баары по-честному. Боюндагыларга да балдар эмендерге да балдар, активист балдар баарыбызга жардам берди. Бизде 10 сом алган жок, көтөргөн жокпуз. Баарыбыз өзүбүз өздөрүнүн бүт багаждарын өздөрү тапшырып беришти. Эч кимге эч кандай борчулук келген жок деп ойлойм. Эл аябай көп. 26 май күнгө шейшемби. Мынакей биз Москвадан Бишкекке тынчаман келип алдык. Бизди мындай гостиницага жайгаштырышты. Баардык шарты жакшы. Ысык суу, муздак сууларынан бери баары бар экен. Азыр байкаштырабыз дагы. Мынакей бүт бар жок шарттар менен. Бүт бар жок шарттар менен душ, керектелүүчү нерселердин баары бар. Жана дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз биз. Мамлекетибизге, өзүбүздүн элчиликке, посольствого, Кыргыз Республикасынын президентине ким айтты биздин мамлекет өнүгө элек деп. Ар бир эле мамлекеттин өзүнчө көйгөйү болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде бул деген өнүккөнлүк, жетишкендик. Мына 400 адам учуп келдик, баарыбызды ушундай жакшынакай жерге кабыл алып жайгаштырышты. Терең ыраазычылык билдиребиз.